Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу биздин көрөрмандар. Мынакей жаздын келиши менен сиздерге өзгөчө маек тартуулайлуу деп турабыз. Кандай десем, чыгармачылыктын чоң жолуна аттанып, өзүнүн талантын көргөзүп келаткан өзгөчө жаш, сулуу биздин жигитибиз бар. Ал ким деп турсаңыздар, Исхак Жумабеков. Азыр биз сиздер үчүн ошол Исхактын талантын көргөзүү максатында өзгөчө маек тартуулаганга аракет кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Geçirim çok canımda жүрүп, sırrımda bilip, sezimingdi özgö canга арнаганыңа, болбосун үмүт, өткөндү унут, geçirim çok сүйөмүндө. Кандайсыңыздар? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, денсаулыктарың жакшыбы? Жакшы, Кудай кааласа. Сени алгач ушу жаздын келиши менен жылуулуктун пайда болушу менен куттуктайм. Мына жаз майрамдары да келип атат. Сени чакыруусунун максаты мынакей чыгармачылык чоң жолго аттанып атасың, ошол жолдогу аракеттериң тууралуу сурайны дедик. Бирок мындай эмес, бул кыргызда биринчи ата тегин сурайт деп мен дагы сурагым келип турду. Сенин өзү бала чагың каяктан өткөн, каяктын суусун ичип чыгылгансың дегендей. Мен негизи өзүм бала чагым Таластан өткөн. Ошол жакта окуп, ошол жакта чоңоюп, анан кийин эл катары эле биз деле ишке аттанып. Мисалы сен буга чейин дагы 2-3 жылдын дагы клиптериң дагы чыгып калды да. Анан ушул мындай кандай кыйынчылыктары бар экен? Өлчө болуш оңой эмес да. Бизге мындай сыртта көргөн адамга бул 3 минутталык клипти көрүп коюу мындай аларга бул оңой эле жумуш деп ойлосо керек. Негизи чыгармачылыктын артындагы аябай оорчулук бар экен да. Бир клипти эле бир тартыш үчүн канча убактың кетет экен, анын артасында канча кыйынчылык болот экен. Ошо аябай кыйынчылыгы мындай көп эле экен да, мага мындай оңой көрүнчү мурдачы. Мурда сен билчү эмессиң. Билчү эмесмин бул кыйынчылыкты. Ошо анан кийин ошо ушул жолго аралашып, ушул жолго түшкөндөн кийин ошо билдим да уже. Ырларды тандаш керек, кандай билиш керек. Сен өзү продюсер менен иштешесиң, ырларды кантип тандайсың, ким менен кеңешесиң? Жаңы чыгып келатканда башында бир аз өзүм аракет кылдым. Азыр Кудайга шүгүр ошо продюсерлик болдум. Жакын карады эле. Ошо эми буюрса эми бул жолдо кыйналбайм деген үмүттөр бар. Ырларды кантип тандайсың? Ырларды тандаганда мисалы кээ ырлар мындай жан дүйнөгө жакын болот. Балким башында деген мага мындай лирический ырлар аябай жакын болду да. Ошондой лирический ырларды тандап жүрдүм башында, ошондой ырларды тандап жүрдүм. Кудайга шүгүр азыр эми совсем мындай аябай башка форматта ырдайм деп коебуз. Алдыда пландарда. Алдыда чоң пландарды койдук, буюрса ошо жаңы концерттерге чоң ошо концерттерге да чакырып алып баштадык. Буюрса эми жакын арада чыгып баштайбыз. Демек жаңы ырларың чыкканда сенде концерттерге чыгып баштайт экенсиң. Буюрса жаңы ырлар чыкканда. Жана дагы өзүң айтып кетпедиңби, мисалы аябай оор экен депчи, клип тартыруу убакыт кетет экен, убакыт кетип атканда менен каражаттар сөзсүз кетет да. Эми каражатты каяктан табасың? Кимдер жардам берет? Каражатты деген албетте бул ата-энемдин колдоосу менен. Ата-энем ошо мемлекеттик чыгымдардын баарын ата-энем көтөрүп берип атат да азыркы убакта. Буюрса эми продюсерлер да болдум эми. Буюрса артында ишенген адамдарым бар десем болот да. Исхак, өзүңдүн үй бүлөң тууралуу айтып кетсең, канча бөлүп тургансың? Үй бүлөм тууралуу айта кетсем, негизи бир үйдүн жалгыз баласымын. Эрке баласы. Эрке баласы десем деле болот. Бирок көп нерсени өзүм мойнума алып калгандым уже. Ошол учурда эле күчтүүсү, жоопкерчиликтүүсү болсун да. Ыр жаздырып жатам деп жатасың. Ошол жака да күндө барып даярданып атсаң керек деп атат. Буюрса ырларды карап, ырлардын тексттерин жазып, оондорун карап, уже даярданып ырларды мындай тандап алдык да. Бир аз болсо дагы уже бул жолго түшүп калгандан кийин билип калат экенсиң да, кандай ырдаш керек, кандай ыр мага мындай жарашат дегенчи. Ошо продюсерим экөөбүз кеңешип, анын насааттарын угуп, ошо ушуларды тандап баштадык, чогуу тандайбыз да ырлардычы. Продюсерин жөнүндө айтып берсең. Буюрса эми жакын арада көрүп аласыңар, азырынча мындай иштек сыр болуп туруп мактап туруш керек да. Негизи бирок аябай жакшы адам да продюсерим. Мага да жетишет, өзүнүн башка да жумуштары бар. Ошо эки жака тең жетишкен.
мындайча айтканда күчтүү адам да. Жакшы. Мындан устатты тандагандан жаңылбаш керек деп сен жаңылган жокмун деп эсептейсиң? Өзүмө 100% кепилдик бере алам, мен жаңылган жокмун деп. Ал жаңылып калышы мүмкүн. Тамаша. Бири-бирибизди тандаганда мындай жаңылышкан жокпуз деп ишенебиз да. Буюрса, алдыда көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз деген максаттар бар. Буюрса, алдыда чоң пландарыбыз бар. Буюрса, эми аны иш жүзүндө көргөзөбүз да. Эми жакын карада уже көрүп баштайсыздар да. Исхак, бүгүнкү убактыңды аябай бизге келип бергениң үчүн сага чоң рахмат айтабыз. Иштериңе ийгилик. Чоң рахмат. Чакыргонуңуздар үчүн разыман. Ошо барыңыздардын жалпы жаңалыгыңыздарга рахмат. Исхак, бүгүнкү убактыңды бөлгөнүң үчүн сага чоң рахмат билдиребиз. Сенин иштериңе ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык жолуңан тайбай, түп түз эле кетип, белгилүү маданиятка салымыңды кошкон ишчилерден болушуңа тилектешпиз. Чоң рахмат, сиздерге чоң рахмат. Жалпы жаңалыгыңыздарга ушундай мени чакырып, мындай легалдуу мынтип чыгарып атканыңыздар үчүн чоң рахмат сиздерге. Сага да ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн сиздерге кызыктуу маек куруп берүүгө аракет кылдык. Мен силер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.